Ассаламу алейкум, қадырман қырғызстандықтар, құрбаттуу чарбагерлер, бизнесмендер. Қора-қора қой бағып, қора-қора бұқаларды қармап, сарай толған. Уйларды қармап, башқа бір айыл чарбай алектенгендер. Мен шындай олған бір инем үйіне келіп қалдым. Менің атың кім еле? Илимбек. Илимбек, қандай? Мен ұнытта қалдым. Мен Илимбектің үйінен, шул жерден, шул жерде тұрып, біз былтыр тарттық біле? Былтыр тарттық. Илимбек қанша жашта елең? 25 жашта. 25 жашта. Илимбек мына ушул аппаратты дробилканы, жем майдалоочу, чөп майдалоочу, бул 2 в 1, а? 3 в 1. 3 в 1. 3 в 1 десем болот. Ушундай дробилканы өз колу менен, өзүнүн опыту менен өзү жасайт, туугандар. Ушул Илимбектен мен бир сыра интервью алып, канча сомдон жасап атат, деги ушундай кызмат канча сом болот, кантип жасап атат. Башка жердеги дробилкалардан, баягы жанагы магазинде турган китайскийден, деги башка жакта мал базарларда толтурабында жасалгандар, ошолардан айырмасын бир сыра түшүндүрүп кетсин бизге туугандар. Андыктан Илимбек бир сыра айтып деп. Бир сыра тааныштырып кетейин анда. Кандай болгон аппарат, эмне болгон? Бул мурдагы биз көрсөткөндөн дагы эмнелер толуктадык, ошолорду айтып берчи. Бул былтыры ушундай жасадык эле. Быйыл кичине качествосын жакшыраак кылдык. Кичине кошо турган жерлерди коштук. Мисалы айтып кетсем, бияка включатель койдук, автомат. Мурда дыйканский вариант болчу, прямо ооба, дыйканский болчу. Анан качествосуна келсек, качествосу мурун ичи сыртынан куюп, мындай кыргызча болсо азыр как магазин сыяктуу эле болуп атат. Мондай өзүбүздүн эмүүлебабызда коюп калыппыз да, Кудай буйрса. Ооба, ошондой болуп Сиздер ат таптыкпы мунга бир момундай производство керек экен? Жок, пока таба элекпиз, эми кийинкиде Кудай кааласа. Кудай кааласа эми деме кылат экенбиз, Ооба. Ошондо бул металлдардын калыңдыгын айтып кетели. Канчалык металлдан жасап атасың? Металлдар түгү экилик. Норч калың. Нагрузка келгенде бияка экилик коюлат. Бияка нагрузка көбүрөөк келет да. Бул жагы 1.6. 1.6. Талшынасы. Бияка нагрузка келбейт. Бункердики? Бункердики. Мына мотордун мощности канча бул жерде? Мотордуку азыр буда 5,5 киловатт, 3000 оборот турат. 3000 оборот турат, моторлор ар кандай болуп келет да. Кээ бирде 7,5 киловатт, 3,5 оборот болуп келет, бирок баасы ошондой эле болот. Баасы ошондой болот. Ооба. Дагы бир мощныйраак мага мында күчтүүрөөнөн кой бер десе кой беребиз да? Кой беребиз, Кудай кааласа. Анан анча-мынча үйдөгү эски мотор жаткан болсо, бир кайсыдыр бир изгерки бир аппараттык мындай моторлор көп эле жерде бар. Алып келсе, жасап беребиз да? Ооба. Өзүнүн аппаратын коюп, Аларды ham кылып жасап коюп беребиз. Мына баасын келишип. Ооба. Бул сен өзү буларды жаңы алып коесуң да? Булар баары жаңы. Баары жаңы келет булар. Баары жаңы, коробкадан чечип алабыз. Темирлер дагы жаңы. Китайский булар, Ооба, китайский коюлат. Бар жок эле китайский, бар жогунда. Биз жана немецкий алганда аны бизден бирөө албайт да кийинчи. Ого, кой дейт. Эми немецкийлер аз кымбат да. Ооба. Эми бунун ичин ачып, бир сыра түшүндүрүп бербелби? Бул башка дробилкалардан айырмасы, бул кантип майдалайт? Эмне кылып майдалайт? Азыр биринчи жем тартып көрсөтөлү. Жем тартайлы. Макет тартайлы, эмне тартайлы? Арпаны. Арпаны тартайлы. Арпаны тартайлы, арпа майдараак болот да, ошондо билинет да, кандай фракцияда тартылат. Мелкий же крупный болупчу. Деги иштеткенде дагы айтып түшүндүрүп кет. Сразу эле. Ошо алар эгер кимдир заказ кылып алса, ошо адамга кайсы жерин кандай кылып жасагансың, кандай кылса, кийинки немелердин алдын алыш үчүн, сынып калып. Азыр иштетейин десек, мисалы азыр ичинде жемдин сеткасы даяр болуп турат, насаткасы. Мына 4 болду. Былтыр эле ушундай кылып көрсөткөнбүз. Мына 4 болду, Ооба. Биякта 2, бул жагында 2. Ошо экөөнү бошоттуруп эле. Мына сетка алмашат. Сетка алмашат. Бияка уже чөптүн насаткасы коюлат. Азыр ошондо мен мурда туугандар көрүп кеткем. То есть бунун ичине жем айланып, бурулуп, ушундан ушул сеткадан батканы гана чыгат бияка. Ооба. Кана бир сыра көрсөтөлүчү? Азыр бир сыра иштетели. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынтип капты кийгизип, анан кийин мындай жиптен тартып койсоңор уже чаң чыкпайт. Дагы мен ушундай дробилкаларды көргөм туугандар, атайын жанагы бука оккан 20, 30, 100дөгөн бука оккан жерлердеги дробилкалар. Могул кап кийгизип аткан жерибиз азыр туугандар. Буну ушул жерге бир гофрадан улап, гофра бир турбадан улап туруп, экинчи кошуна комнатага чыгарып койгонун көрдүм мен. Ооба. Анын ыңгайлуулугу кылса дагы болот.
Бул жердеги вообще чаң болбойт, башка болбойт. Onu бигирээк көтөрүп туруп, өйдөрөөктөн түшө турган кылып коюш, чтобы кеттен менен тартып турбайбыз. Так. Ошондой да кылгандар бар туугандар. Бул дагы бир как вариант айтып атам. Андай иштетип көрсөтүп берейин бир. Ана, бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, бу жерге включатель койгонбуз. Ага. Tamam, yok kalkın, yok kalkmadan başlayalım. Мол жерге кейін сіз өзіңіз жип байлап жүрбөйлө бир велосипедтин камерасынан бирдеке жасап койсоңуз, резинка кылып койсоңуз. Сразу бияка жылдырып койгонго эле капты кийгизип туруп. Ошо сонун болот да. Ооба. Чаң да бул жака чачырабайт. Азыр бир эле ушул жерден чыгат да чаңчы. Бул жагында уже резинкалар бар. Бияка резинка коюлган, Ооба, резинка коюлган. Бияктан чыкпайт экен чаң. Ана, бисмиллахиррахманиррахим. Ачып көрөлүчү. Мына туугандар, майдалап сонун кылып коюп тура. Мына көрүлө өзү. Бул арпа туугандар. Бул жүгөрүнү дагы жакшы майдаласа керек, э? Ооба, жүгөрүнү майда будан. арпаны ушунча майдалаган. Ооба, жүгөрүнү будан майдараак кылып майдалап берет. Бул эгер bundan майданын кереги деле жок болсо керек элдерге, э? Ооба, эң норма ушул да. Норма өзү ушу, э? Нормасына келип, ушундай кылып сетканы биз тешип даярдаганбыз. Мына туугандар. Эми азыр жүгөр чыгарбайбыз, э, болду, э? Азыр жүгөрү түгөнүп калды эле. Эми чөпкө кирише берсек жакшы болот. Чөп көрсөтөлү анда. Жөн эле ушу огороддогу орулган чөп мына туугандар. Азыр ушуну салып көрсөтүп берели силерге бир сыйра. Кандай чыгарат, эмне кылат, эмне жок. Азыр мына Азыр ачып көрсөтөлү бир сыйра. Ачып көрсөтөлү, э? Мына ачканда ошондо кандай кылабыз? Айтып деп кетиңиз, сразу түшүндүрүп кетиңиз. Ачканда бул жагында 4 болт бо, 2 болт бул жагында, 2 болт бул жагында. О, бункерди алабыз, э? Бункер чечилет, орто бөлүнөт дагы, анан жүктөп бир жака алып кеткен эми удобный да, любой машинага батып кете берет. Салонуна, ооба, салонуна, багажына батып кете берет. Жеңил машина атат мына. Жеңил машина жасалган биякта. Ооба. Көтөргөнгө ыңгайлуу. Биз ошо 4 болтту бошотобуз, бункерди алабыз. Аң күтүп турбагыла пауза кылып турайын. Кана, бисмилля деп көтөрөлүчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына, болду. Жарым алынды туугандар мына. Любой бир чакан машинеге батат баарына. Бул ушу ичи, э? Давай. Бул не? Бул ресор бул. Эмнеден бул? Бул ресорлор. Мына ресор. Эмнеден ресору? Неме, москвичный ресору. Москвичный ресору. Астычы? Асты лист коюлат, мына чиштерди кармагандычы. Так, бул чиштер косилканын чиштери, сегмент. Бул жеринен вард этилген, түгүнөн дагы усилит этилген. Буга нагрузка келбейт да. Бул жана катуу айланганда чоң оборотмен келип чабат экен да чөптү. А мыналар главный чөптөрдү чабып берет, каттык чоңдордучу. Бул келип туруп буга чабат да. Ошондо мынтип бияка шуал неме болуп тыгылып калбайт экен да. Ооба, кошо айланбайт да, мына чөптү токтотуп берет, и плюс бул чабып берет. Мына арматуралар токтотуп берет чөптү. Чөп бул менен кошулуп айланбайт. Шöyle bir суроо берейинби? Ушунун баарын изилдеп чыкканга, ушунун баарын кайра түрдүү неме кылып чыкканга канча убакыт кетти? Бир 10 күндөн деле ашып кетти. Ар түрдүү кылып көрдүңөр, э? Ар түрдүү кылып жасап, кайра бузуп, жасап, кайра бузуп. Деги өзү ушу идея келгенде канча болду? Ушинтип трайбилка жасап, ушинтип чыгарсак болот. Ушундай элге бир өзүбүздүн производствобузду чыгарсак болот. Башка жактан эле келгенде элдер алып атат, өзүбүздүкүн колдонсун деген идея качан келди? Былтыр келген. Былтыр келген, э? Былтыр. Каяктан келип калды? Эмне болуп келип калды? Мисалы биз өзүбүз кочкор бакканбыз да бул жердечи. Анан бизде чөптөр көп ушерп боло берди, чачыла берди. Кашек көп чыгат, э? Кашек көп, чөбүм жеткире албай калдым да. Анан бул менен майдалап туруп бердим, плюс уйдун чөбүн койлорго майдалап бердим. И макапая менен саманды уйга бердим. Ошондо утуп кеттик да жакшы. Ошондо жанагы макапая бизде жанагы жүгөрүнүн сабагы да, ошону бизде макапая деп түндүктөр түшүнбөйт а макапая. Анан ошо жүгөрүнүн сабагын деле салсаңыз, майдалап чыгарат. Тытып дагы берет. Жанагы даңге келген дагы калыңдагы калың чоңдорун азыр гибрид немелер барбы? Ошолорду майдалап
тытып да чыгарып берет да. Мал 90-95% жейт экен. Мен өзүм жетирип көрдүм. Ошо майдалангандан кийин. Ооба. Бул как жана синаж болуп калат экен да, бул, илгерки даярдалгандай болду да. Только аны синажды свежий ооруп келип, онда жерди казып эле көмүп коет, ошол жакта чирип неме болуп жатат, жумшап. А бул майдаланып неме болуп калат экен да, жакшы болуп калат экен. Анга ошондо жана саманды бергендей кылып, кебек-себектен аралаштырып жем кылып берсек да болот экен да. Сонун болот да, жем болот. Мына саманды кебек, улпакка аралаштырып, кайнак сууга салып, жибитип берет. Бука оккандардын немеси бул. Ошентип эле жүгөрүнүн сабагын ага берсек боло берет. Ооба. Азыр мисалы жанагы чөп баары кымбаттап кетти го. Макапай бизде арзан, саман арзаныраак. Ошолорду аралаштырып берсе кыйла учат да. Ошондо жакшы. Расходду азайтабыз, Кудай буйрса. Ооба. Кана ошондо бул ушинтип, бул ушундай кызматтар менен майдалап берет. Мына туугандар, азыр мына сетканы алмаштырып экенбиз азыр, Бул чөп насаткасы. Чөп насаткасы? Ооба, сетканы алмаштырып атканда буну алып туруп эле ордуна буну коюп коет. Ошондо бул могу эле 4 болт кармап турат экен сетканды эле. Ооба, 4 болту. Кармайт. Ушуну бошотуп кайра катырып коет. Кана, бошотуп коет. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Бул сетканы бошоттук, 4 болтта турган. Экинчи бул ачык экен, буну коюш обязательно. Буну койбой деле койсо болот. Бул эки кыл кылып чыгарып берет да. Мисалы үчүн? Мисалы бунусу вообще майда кылып чыгарып коет. Буну алып койсо уже чоңураак кылып чыгарып коет. Андан кийин убактысына келсек, бунусу жок, тезирээк тартып берет. Бунусу жок, тезирээк тартып. Тезирээк салган эле чыгарып коет. Тартыпчы. Мына жерде кичине кармалып майдалап тургандан чыгарып берет. Буга бул могул жердин местанын аздыгына, то есть буга келип урулуп, кайра кайтып келип, дагы жанчылып, кайра ушинтип көбүрөөк пайдаланат экен да. Сала береличи азыр, эң майдасын көрсөтөлүчү. Буну алып койсоңуз, значит, чоңураак болуп. Чоңураак дагы, анан кийин убакыт дагы азыраак кетет. Убакыт дагы азыраак кетет. Буну таксырым пока катыргыча мен бир өзүмө оюма келген идеяларды айтып берейин, туугандар. Азыр чөжө сезон болду да, базарларда толтура чөжөлөр сатылып атат, башка болуп атат. Ошол эле кочкор багабыз, дагы башка нерселерди багабыз. Бул эгер сиз ушундайга муктаж болсоңуз үйдө, сиз тартырып келсеңиз, мунун баасына мен сурап билем. Эгер ушуну алып алсаңыз сиз туугандар, буну ушул үйгө коюп коесуз. Үйгө койгон жериңизден колу кошунага, урук тууганга, башкаларга бир аз айтып кабарлап койсоңуз, менде ушундай дробилка бар деп койсоңуз, колу кошунадагы келип 5-10 сом кызмат акыңызды төлөп, 5-10 сом анча-мынча чай чаккага дагы иштеп турасыз. Буну иштеткенге көп деле убакыт кетпейт экен. Күндө кечинде келсе, күндө кечке мал келгиле деп койсоңуз, аяктан бияктан жумуштарыңызды бүтүрүп келип, кечке мал бир 10-15 мүнөт убакыт кетирип чыгарып коесуз. Бул өзүн-өзү деле актап коет да, ушундай. Өзүн-өзү деле актап коет, Бул сизге бекерге бесплатный болуп калышы дагы мүмкүн экен, туугандар. Эгер бир аз эле менде ушундай дробилка бар деп эле колу кошуңарга айтып койсоңуз болду. Болгону ошол. Машинеге жүктөп алып, алыстарга дагы барып тартырып келгендер бар, туугандар. Андыктан үйдөгү кызмат, колдон келген кызматты айтып, кызмат акы мынча сом болот дегенден уялбашыбыз керек биз. Бул сиз адал мээнет кыласыз. Ал ишти сиз кылбасаңыз деле, алыска деле, башка жакка барып деле тартырып келет. Ошондой, туугандар. Же болбосо жөн эле жүгөрүнү алып деле өзүңүз тартырып, жүгөрүнүн талканын, макашакты сатылат деп койсоңуз дагы боло берет үйгө. Колу кошун чөжөлөрү барлар келип бир пакет алып кете берет. Ошондой варианттарды көрүп атам мен, туугандар. Азыр катырдык буну. Кайра эми муну, мына ушул стрелкасын алдыга каратып, эмблемасын. Бул мынанын немесин өзүңүз жасаптыңызбы? Коробкадан кыркып жасадыңарбы буну? Ооба, буну жасатып келдик. Аябай сонун чыгып турган. Анан бул жерин дагы унутуп калдым түшүндүрүп бергенчи. Аз бул жактан төккөндө укаланганы тартылды да. Ооба. Бул жерге уже мардеги менен баштай маканын салса болот да. Баштай маканын дагы тартып, бул мардеги менен, Ооба. Мардеги менен жүгөрүн дагы укалап, биягына чыгарып чыгат. Анда тартып жем кылып чыгарып берет. Жем кылып чыгарып берет, даярдап. Ушундай дагы немеси бар.
Az biz баштай неме жүгөрү тапкан жокпуз туугандар. Баштай жүгөрү тапкан болгонубузда андагы чыгарып көрсөтүп бермек сиздерге. Аябай жакшы болмок мына. Азыр андай толтура, ушу мардеги менен эле укалатып, талкалатып, макаша кылып, жүгөрүнүн адырасын кылып берип атканыбыз. Мына буйрса, азыр ушуну тартып көрсөтөйүн сиздерге. Так, алып келебиз да буну крышкасына. Мына, туугандар. Bismillah. Mına gel tуугандар. Мына şu кармага чөп караган. Салгандан чыгат экен. Саласын бияка сразу чыгат. Болду, өчүрүңүз. Таксырым бул муну насаткасын койгондо ушунча тез иштеп атат бул. Ооба, бул жок болсо вообще салдым пыр этип чыкты. Бул анда түшкөн ыргытат экен да бияка. Мына кет туугандар. Майдаланган. Майдаланганын карагыла буну. Былтыркыга караганда шамалын көбөйттүк да сүрүп чыкканынча. Былтыр кичине мындайраак таштайт эле. Аз буну. Ооба, буну азыр бир комнатага коюп туруп, бир эшик мисалы. Эшикти мына тешик кылып мына оозун коюп туруп, сырттан сала берсе, ооба. Ошо комнатага чача берет да. Жана мен айткандай, биякта бир комната кылып койсок, аябай сонун болот экен да. Ооба. Өтө жакшы болот экен мына. Ошака сразу наркы комнатага, азыр чаңды силер көрбөйсүңөр. Нар жака үйлө берет. Анын ичине кирип дагы тугунан ыргыткан кереги жок да, бул өзү сүрүп берет. Өзү сүрүп ыргытып берет. Ичине эле толтура берет башты. Бул напордун немеси менен наркы дуалга барып жабыша берет экен да ошондо. Мен түшүнүшүм боюнча. Эми элдерди көп күтүрбөйлү эми. Бунун баасын айталы эми, баасын. Бунун баасы баасы мындай болот. Баасы азыр темирлер кымбаттап кетип. Бар жок кымбат азыр. Темирге барсаңыз азыр чөнтөктү мусор менен кагып алат азыр. Темир алганын барып көрүң да азыр. Биз количество менен иштейли деп, арзаныраак кылып сатайлы деп кылып көрдүк. Анан ал нерсеге болбоду. Ал нерсе физически жетишпейт экенбиз. Азыр болсо темир кымбат. Азыр качествого иштеп атабыз. Азыр качествого иштейбиз. Только качествого. Шашпай, бирөөнү 2 күндө бүтүрөбүз. Мурун бирөөнү 1 күндө бүтүрсөк, азыр 2 күндө бүтүрөбүз. Бунун баасы 19.000 болуп атат азыр. 19.000 болуп атат, Ооба, 19.000. Азыр мына краскаланган, мына көрүнүшү дагы жакшы. 19.000 сом болсо экен мына. Ушул азыр биз көргөндүн баары в комплектинде бар, Полный комплект бар, барып жүргүзүп иштете берет. Таптаяр. Силер ошондо доставка дагы бар. Доставка дагы бар. Доставка дагы бар, барып үйгө орнотуп, жүргүзүп, чөптү, жүгөрүнү, арпаны даярдап койсоңуз, салып, чыгарып, көрсөтүп, текшерип берип келет, Көрсөтүп беребиз. Кудай буйрса ошондой кызматтар бар. Кудай кааласа. Эми менде дагы бир ушундай ой келди. Бул нерсени туугандар, арендага берсек дагы болот экен. Алып карасак, ошо айылдагыларга арендага берсек, жүгөрүмү чыгарып алайын, чөбүмү чыгарып алайын, 19.000ге ашынып ала албай аткан туугандарга арендага берсек, мисалы үчүн 1000 сомго берсек, чыгарып алсаң, например, бир 2-3 саатта чыгарып, жемдерин, чөптөрүн чыгарып алса, ооба. Ушинтип 19 адамга берсек деле, мисалы үчүн, бул өзүн өзү актап калат экен, Бунун эч бир зыян жери жок экен, только пайда экен. Мен только пайданы эле көрүп турам туугандар. Бар жок талкаласа, бул 3 в 1 болсо, жанагы жүгөрүнү баштай менен майдалап берсе, арпаны майдаласа, чөптү майдаласа, бул биз дыйкандарга аябай бир жакшы өзүбүздүн производство мынакей. Мадаин Жалалабад, Ооба, Кудай кааласа. Эми ошондой туугандар. Бул эми дробилканы мен былтыр деле тартып кеттим эле силерден, Дагы кандай пландар дагы барбы? Дагы башка бирдеке чыгарабызбы же дробилка менен чектелебизби болду? Жок. Дагы чыгарабыз. Азыр мына күзгүгө мака укалаганды чыгарайын деп атабыз, жүгөрү укалаганды. Күзгү неме жүгөрүлөр пышкы чекти, Кудай кааласа, ал дагы. Аны дагы чыгарабыз, Ооба. Кудай кааласа, мына туугандар, Кытайларды деле байтып атабыз. Мына өзүбүздүкү, мына өзүбүздүн жаш жигит, жаш ишкер, мына өзүбүздүкүн колдойлу. Достубузду башкаларга, ушунга окшогон чарбагерлерге WhatsApp'тан башка жактан бөлүшүп койсок, мына 19.000 сом.
19 000 сом доставкасы бар. Апарып, үйүңөргө апарып, ошо нерге кой десеңер, ошо жерге коюп, жүргүзүп берип, көрсөтүп, бир пела чайыңарды ичип кайра келет мынакей, ушу балбан. Андыктан өзүбүздү өзүбүз колдоп, өзүбүздү өзүбүз көтөрөлү туугандар. Ушунга окшогон ишкерлер бизде көп болсун, өнүксүн, өссүн. Дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү, дагы бир башка идеяларыңар болсо айтсаңар болот, ошо балбан менен бөлүшсөңөр болот, Ооба. Айтып деп, биз моуну жасаганбыз, мен моуну жасап сатканмын дегендер болсо, кааласа. Бар жогун түшүндүрүп, айтып деп Ооба. көрсөтүп беребиз. Ошондой туугандар, өзүбүздү өзүбүз колдойлу, өнөөлү, өсөлү туугандар. Мынакей, өзүбүздүн ишкер, өзүбүздүн мына колдо жасалган аппарат. Андыктан каалоочулар ушул жазылып турган номерлерге чалгыла, жазгыла, WhatsApp бар ушул номерде. Бар. Тынч болла, бар болла туугандар, иштерге ийгилик. Ассаламу алейкум.